Жерде тыбырчылап жатты. Ысы көлдө окуучу кыз кырсыкка кабылды. Москваны көздөй учкан эки учкутсуз учак атып түшүрүлдү. Жана башка жаңылыктар түрмөгү видеого лайк басып, Манас ТВ каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуп туруңуз. 18 ноябрга караган түнү Орусиянын абадан коргонуу күчтөрү эки жолу Москва тарапка учуп бараткан украиналык учкутсуз учуучу аппараттардын чабуулун мизин кайтарды. Бул тууралуу Москва шаарынын мэри Сергей Собянин билдирген. Саат 3:54-тө Собянин Раменский шаардык районунда учкутсуз учак жок кылынганын жарыялаган. Алдын ала маалыматтар боюнча урандылар түшкөн жерде кыйроолор жана жабыркагандар болгон эмес. Ал эми саат 4:35-те Павлов Посад шаардык районунда дагы бир учкутсуз учак атып түшүрүлгөнүн билдирген. Окуя болгон жерде өзгөчө кырдаалдар кызматынын адистери иштеп жатат. Буга чейин 10 ноябрда эртең менен Москвага пилотсуз учактар чабуул жасоо аракети жасаганы кабарланган. Андан соң Орусиянын коргоо министрлиги 70 учкутсуз учак абадан коргонуу системалар тарабынан кармалып жок кылынганы. Анын ичинен 34 учкутсуз учак Москва облусунун үстүнөн атып түшүрүлгөнү маалым болгон. На связи, без ремня, за рулем. Вот прям все, что можно нарушить было, он сделал это. Давайте госномера посмотрим. Госномера есть. Унада телефон менен сүйлөшүп, кур тагынбаган жол тескөөчү айыпка жагылды. Кече 17 ноябрда соц тармактарда жол тескөөчү уюлдук телефон менен сүйлөшүп, кур тагынбай унаа айдап бара жаткан видео жарыяланган. Кайгуулуу кызматтан билдиришкендей, милициянын кайгуулуу кызмат башкармалыгынын кызматкери жеке унаасын башкарууда коопсуздук курун тагынбагандыгы үчүн 1000 сом жана уюлдук телефон менен сүйлөшүп бараткан үчүн 3000 сомго айыпка жагылды. Орусияда таксист топ адамды сүзүп кетти. Москва облусунун Электросталь шаарындагы Вайлберс кампасына жакын жерде таксист бир топ адамдарды сүзүп кетти. Бул тууралуу орус басылмалар жазышууда. Кампанын кызматкерлери көзөмөл өткөрүү пунктунун жанында турганда аларды унаа сүзгөн. Кеминде 3 адам жаракат алды, алар ооруканага жаткырылды. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Чүйдө автобустун жүргүнчүлөрү кармалып, алардан баңгизат табылды. Чүй облусунун аймагында баңгизат менен алектенген шектүүлөр кармалганын Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Буга чейин милиция кызматкерлерине маалымат түшүп, Равыш Кайман аттуу жаран менен анын тарапташтары өлкө аймагында баңги каражаттар менен психотроптук заттардын ири партиясын сатуу каналын уюштурганы белгилүү болгон. Бул факт баңгизаттарды, психотроптук заттарды, алардын аналогдарын сатуу максатында мыйзамсыз даярдоо менен катталды. 1986-жылы туулган жаран баңги соодагерлери менен бирге автобустун ичинен кармалды. Министрликтин маалыматы боюнча аларды тинтүү учурунда 310 000 сомдук баңгизаты табылды. Шектүүлөр камакка алынып, тергөө жүрүп жатат. Булак бара келди. Жерде тыбырчылап жатты. Ысы көлдө окуучу кыз кырсыкка кабылды. 2024-жылдын 16 ноябрында Каракол шаарынын Токтогул жана Парковая көчөлөрүнүн кесилишинде жөө адамдар өтө турчу өтмөктө окуучу кызды унаа сүзүп кетти. Бул тууралуу окуянын күбөлөрү билдиришти. Алардын айтымында айдоочу унаанын ылдамдыгын чектен ашырып айдап, жол чырак алдында токтогонго үлгүрбөй калган. Жабырлануучу кызды тез жардам унаасы менен алып кетишти. Кыз башы ооруп, айланып жатканын айтып, жерде тыбырчылап жатты. Токтогул көчөсүндө ылдамдыкты азайтуучу дөңсөйлөр жок болгондуктан мындай кырсыктар кадимки эле көрүнүш болуп калды. Бир эмес эки жолу кол топтоп шаардык медиага алып барганбыз. Эч ким уккан жок. Акыры бизди угуп жол чырактын алдына жана чырактан кийин ылдамдыкты азайтуучу дөңсөнү жасашат деп ишенебиз дешет тургундар.